Баланы өз алдынча сабак окууга кантип үйрөтүү керек? Бул тууралуу психолог Карлыгаш Акимкулова айтып берди. Өз алдынча окууга 1-классынан баштап эле үйрөтүү зарыл. Бирок бул аны такыр карабай коюу дегендик эмес. Үйрөнүп, көнүп кеткиче 1 жылга чукул жардам берип туруу керек. Алгач оор эмес тапшырмаларды өзүнө калтырыңыз. Аны аткаргандан кийин сөзсүз мактаңыз. Мактоо сөздөрүн угуп, жакшы баа алса, мындан да татаалыраак сабактарын өзү жасоого умтулат. Ата-эненин колдоосу жана мактоосу бала үчүн башкы мотиватор экенин эсиңизден чыгарбаңыз. Максималдуу деңгээлде сабырдуу болууга аракет кылыңыз. Бул жөн гана кичинекей бала. Ал да ката кетирүүгө, түшүнбөй калууга, кайра суроого акысы бар экенин унутпаңыз. Эч качан балаңызга сын такпаңыз. Мээси жок, шалтак, ошону да көргөн жоксуңбу? Бул сөздөр баланын өзүнө болгон ишенимин жоготот. Өзгөчө учурларда гана белек берип, акчалай байге берсеңиз болот. Ашыкча убада берүүдөн этият болуңуз. Балага үлгү болууга аракет кылыңыз. Күн тартибин сактап, белгилүү бир убакытта ойгонуп, белгилүү бир убакытта уйкуга жаткыла. Өзүңүз кандай окуганыңарды, кандай күлкүлүү же кейиштүү окуяларга туш болгонуңарды айтып бериңиз. Балдар үчүн ата-энесинин балалык кезин угуу абдан кызыктуу. Жалпысынан 5-6 класс окуп калган балдар сабактарын толугу менен өз алдынча аткарып калышы керек. Бирок бардыгы баланын өзгөчөлүгүнөн, мүнөзүнөн жана жөндөмдөрүнөн көз каранды.